Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу достор. Мен каналыма жазылып, ушул Кыргызстанда болуп жаткан машина базарындагы, тактап айтканда Бишкек шаарындагы Кудайберген авторыноктогу машиналардын бааларын сиздерге билип бермекчибиз. Андан эсе бул чыгарылышта мен сизге могу Honda Step LF1 экинчи кузовдагы сиздер жактырган, сиздер сүйүп айдаган ушул машинаны таксиге десеңиз таксиге айдасаңыз болот, үй бүлөгө десеңиз үй бүлөгө айдаганга деген суроолор боюнча ушул степти тартып койсоңор жакшы болмок эле, кандай баалар канча турат, кандай запчасттар колдонулат, акыркы бааларын канчага берет, ушул тууралуу маалыматты берсеңиз жакшы болот деген суроолор көп болуп атты эле. Ошол суроолор тууралуу мен ушул стептерди сиздерге тартайын деп чечтим. Андан мен сиздерге биринчи степти көрсөтөйүн. Баалар канча дейт, ошолордун баарын сизге көрсөтөм. Honda Step 2-жылы объем 2, баасы $4500 дейт. Ушул номерлерге кызыктырса, ушул номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Бул жактан кузовдары сиздерге көрсөтө кетейин. Кузовдары баары эле жакшы эле окшойт. Мына карап көргөндө мен сиздерге салонду дагы өзүм дагы кошумча кылып сиздерге айта кетейин, эмне кемчиликтери бар. Мен бул степти мындай сиздерге көрсөтөйүн. Баары жакшы эле окшойт. Сиздерди мондуп кармап көрүп атам. Өтө эле катуу такси болбогон окшойт. Жакшылап карап көрсөңүздөр болот. Эшиктин ачылып жабылыштары деле бир аз жакшы эле окшойт. Көп деле иштен чыгып калган эмес. Көп такси деле болбоптур. Мына жакшылап карап көрсөңүздөр болот. Артын мен сиздерге көрсөтүп атам. Кузов таза экен. Сиздерге ушул кузовго дагы көбүнчө сиздер суроо берет элеңиздер. Ушул көп стептердин кузов урулганбы, урулбаганбы, ушуну карап билип берсеңер жакшы болот дегенден ушул степти кузовун сиздерге көрсөтүп атам. Чынын айтканда эле бул степ негизи такси болбогон окшойт. Үстү деле таза экен. Ушул эле стептин жанында дагы бир сиздерге ак түстөгү степ LF1 кузовундагы степти сиздерге көрсөтүп кетейин. Пробег оригинал дейт, жылы 98, автомат. Баасы болсо $4000 деп жазылыптыр. Кызыктырсаңыздар ушул номерге чалып байланышсаңыздар болот. Эмеси бир аз жарык келип калыптыр. Калган жактарын мен сиздерге азыр көрсөтө кетейин. Болону кышкы болондо титан түстө турат экен. Бул жактан да сиздерге көрсөтө кетейин. Мисалы сырттарын ачып дегендей. Жактарын полный сиздерге ачып көрсөтөйүн. Негизи бул степти мындай караганда көпчүлүктөн сүйүп айдагандар көп да бул степти. Ошондуктан алыста жүргөн мекенештер, Москва шаарында иштеп жүргөн, негизи эле Россия өлкөсүндө чет жакта жүргөндөр ушу степке өтө кызыккандыктан ушу степти толугу менен бизге ушу маалымат бере кетсеңер деген суроолорун көп узатты эле. Ошондуктан ушу биринчи очередте эле ушу сиздерге степти тартып көрсөтөйүн деп чечтим. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, сиздердин деле мындай көп деле такси болгон эмес экен. Эгер кааласаңыздар байланышка чыгып ушул степти алсаңыздар болот. Арты ушул эле степ, артты көрүнүш, арт жактагы үстү жактарын деле сиздерге көрсөтүп кетейин. Көп деле такси болгон эмес, таза экен. Жакшылап карабаңыздар, мына чет жактарын деле мындай таблеткасы бар экен, мына четинде. Сиздерге астыңкы жактарын деле көрсөтө кетейин сиздерге. Мына газ менен жазылган экен, мына астында газ дагы турат. Жакшылап көрүп эме кылсаңыздар болот. Мына жерде дагы бир степ бар экен. Ушул степти жакшылап көрүп алсаңыздар болот. Сатылат дейт. Баасы 4700, жылы 98, объем 2. Номерин жакшылап көрүп жазып алыңыздар. 0709 84 44 11 номерге чалып байланышсаңыздар болот. Мен бул негизи менен сүйлөштүм азыр. Баасы окончательно $4500 берем дейт. Болор баасы ошол дейт. Эгерде кызыктырса ушул номерге чалып байланышыңыздар. Бир аз $100, $200 түшүп бериши мүмкүн. Негизи бул степ бир аз жасалыптыр. Кошумча кузовдорго коюлуп жасалат.
Балондар болса титан түсті екен. Артқы бұзықтарын да көріңіздер. Жасалған. Арттары полностью біраз жасалып, мезаға шығып. Бұны алып түріне біраз ары берін көрсетіп, ейсімен сөйлешіп алып кетсеңіздер болады. Мына сіздерге ішкі салондағы көрсетіп кетейін. Қандай істеп. Мұнда емелері дағы бар екен. Алюстар шында көріп алсаңыздар болады. Алып тұрып айдай берсеңіздер болады деді. Ейсіменен сөйлесем, ештерін жасаштың керегі жоқ деді. Алып тұрып айдай берсеңіздер болады. Пробег қанша екен? Пробег. Білмеймін, мотор жаңа бастым. Привозной ма? Первозной коробкасымен жаңа. Мотор коробкасы привозной деді. Негізі моторы жаңа эле қойылып тұр, ошондуктан алып тұрып эле сүйлөшүп айдай берсеңіздер болады екен. Қымбастар, RF3 жазылып тұр. Басы 4800 номерға жазылып салған болады. Бұны есіменен жақшылап баланс алмадым. Тілекке қарсы. Есі өзі башқа жақтарға жүріп ұшады. Сондықтан мұнайлы сіздерге тартып қойдым. Сіздерге аз артқы жақтарында көрсетем. Машина артқы жақтары түстіген таласы номерінде. Машина бұл. Қызықтарында көріп алыңыздар. Дискалары титан. Көріп алсаңыздар болады. Сіздерге көрсетіп өтем. Бұл жерде бағада RF3 тұрады. Honda Step RF3. Осылай көрсеңіздер болады. Басы договор деп, номерлерге жазып көрсеңіздер болады. Пробег 257 жүріп тұр. Болмаса мұндай титан түстегі өзінің үшіндай істептерін боламдан екен. Осыларға бұл жақтан бұл істептағы есі жоқ екен, ошондуктан сырттан мындай тартып қойған деп шештім. Дөңгелектердің болмысы астыларын көріп қойсаңыздар бар. Бұл істеп бағы базарға шығып тұр, бірақ тілекке қаршы бұл істеп сатылбай тұршады. Ондықтан сіздерге көргөзме қатары тартып көрсетіп қойын деп шештім. Көріп қойыңыздар. RF3 пробег 142 2003 жылы шығарылған объем 2 автомат $7600 өте эле кымбат коюп коюптур. Эмнегедир мынчалык кымбат койгонун карасыңыздарчы. RF3 $7600 экен. Эсинен сурайлы дегенде эси жок болуп атат. Тилекке каршы баасында эмне үчүн мынчалык кымбат экенин билип берейин десем, эси жок болуп атат. Көрүңүздөр, дөңгөлөктөр летний баллон экен. Ошондой состояниеда эмнегедир ушул Бишкек шаарындагы тактап айтканда Кудайберген авторунуктун ичиндеги ушул Мовестин ичиндеги машиналар сыртта турган машиналарга караганда 2 эсе кымбат экен да. Эмне үчүн мынчалык кымбат экенин тилекке каршы азыркы учурда сиздерге далилдеп бере албайм. Буюрса кийинки чыгарылыштарда дагы ушул степте турган сиздерге маалымат берем. Ондуктан биздин каналга жазыңыздар, буюрса сиздерге жакшы маалыматтарды жеткирип берем. Алыста турган мекендештер жана ушул өзүбүздүн эле өлкөбүздүн жети бурчунан көрүп жаткан ушундай истеп алам дедим эле деген клиенттер болсо, же болсо ушул машиналарды кызыккан, ушундай машина алсам экен деген сыяктуу кызыккандар болсо, ушул номерге кайрылып байланышсаңыздар, мен сиздерге машиналарды көрсөткөнгө аракет кылам. Кайсы машинаны көргүңүздөр келсе, ошол машинаны атын,
жылдын кайсы машинаны көргүңүздөр келсе ошол машинаны комментарийге жазыңыздар. Мен силерге толук маалымат алып берүүгө аракет кылам. Ошондо көрүшкөнчө достор.